Жазуучу Асанбек Ыстамовдун «Жогортул» аттуу китебинен «Каргабай каракчы» повестин сиздерге сунуш кылабыз. Асанбек Ыстамов, «Жогортул», Каргабай каракчы. Түн, көөдөй караңгы түн. Коломтодогу арчанын жалгыз чычаласы боз үйдүн ичинде анча деле жарык бербей, туурдугу чүмкөлбөгөн түндүктөн нары жылдыз аттуу көрүнбөйт. Асманды кара булут каптап турат. Жайдын салкын, мындай жумшак түнүндө асман түнөрүп, кара булут канча чулгаса да жамгыр тамчылабайт. Бирок айлана тымып, ыйлагысы келип турса да, Каргабай абалын атасына сездирбөөнүн айласын кыла, башы салаңдай өзүн карманган, чыдаган болот. Баятан бери үн катпай отурган атасы күчүк Капилеттен «Ушундайбы?» деп койду. Каргабай мелтиреген бойдон жертиктейт. Башынан кечирген кылмышын атасына төкпөй чачпай айтып берди. Эмне демекчи? Кошумчалар десе эч нерсе калган жок. Бияктан башка жакка ооп кетпесе, талпагы ташка жайылары анык. Коштошор алдында атасынын бир-эки ооз кеңеши, батасы керек. Боз үйдүн ичинде экөөнөн башка эч жан жок эле. Уулу туш болгон тозокту күчүк деле түшүнүп турат дечи, бирок тунжураганына караганда бир айла издеп жаткан түрү бар. Күчүк уулунан акырын сурап койду. Эмне кылмакчысың? Силерге коштошкону гана кайрылдым, деп тымый түштү. Бир отоло безбесем болбойт. Буякта жашырынып жүргөндө деле акыры дайынымды билип алышат. Силерге залакым тийбесин, кетейин ата. Ак батаңызды бериңиз. Батадан мурда кайда кетериңди айтчы. Ала тоонун коюн колтугу азбы? Иши кылып баш калкалар жер, эл журт табылар. Журттун да журту бар. Эми жакшылап мени тыңшап, менин акылыма көн. Угайын, деп дилгерлик кылды Каргабай. Тагай бийдин тун уулу Богорстон. Богорстондон Эштек, Эштектен Солто тарайт. Солтонун тукумдары көп, алар түптүү журт. Солтолор башынан эле кең чүйдү мекендешчү. Анжиян тарапта бир азыраак солтолор жүрөт. Алар негизинен Талкандын тукумдары. Талкандын атасы Чаа. Солтону солто кылып эл журтка тааныткан Кайран батыр Чаа тууганыбыз эле. Чаанын мыкты чыгаан уулдарынын бири Талкан кече кыргызды калмак басканда, калмак эзгенде тукум уругу менен биз жакка, Анжиян тарапка ооп келип баш калкалаган. Кайран Талкандын сөөгү Анжиянда калды. Талкандын сөөгүн кыйгысы келбеген бир аз тукумдары жана мен айткандай жүрөт азырда биякта. Ушул күндө солтолор Сары Өзөндөн калмактарды биротоло кууп чыкты деп уктум. Эмнеликтен сөздү солтодон баштаганымды анан түшүнөсүн. Тагай бийдин экинчи уулу Койлон. Койлондон кооз жедигер биз тарайбыз. Жедигерлер бүт бойдон Анжияндын жака белинде. Тагай бийдин үчүнчү уулу Кылжыр. Дегеле түпкү атабыз Тагайдын 12 уулу болгон. Кылжырдан кийинкилери Ороз, Саяк, Азык, Черик болуп уланып кете берет. Тагай бийдин жедигерден башка тукумдары бүт бойдон Кан тоонун коюнун мекендейт. Буларды айтып жатканымдын өзүнчө жөнү бар. Аякка барганда кайсы тууганыңды башпаанек кыласың? Кан тоолук туугандарыңдын баары эле жоопкерчилик турмушка көнө түшкөн. Жоолашып, сайышып, душман көргөнүнө найза сунбай жашай алышпайт. Кочкор, жумгал, кабак, суусамыр, кетмен, төбөнү жердеген көп саяктын ичинен ушул күндө
ала көз Каабанын тукумдарынан Качыке менен Эр Садыр мыкты чыкты деп уктум. Жортулга чыгып жолу болбосо, кылычын шилтерге киши таппагандай Эр Садыр үйүндө тынч байыр алып отура албайт экен. Аны туугансып барып, Эр Садырга кошула кылыч чабыша аласыңбы? Ал сенин колуңдан келбейт. Эр Садыр сага окшогон сопуну эмне кылат? Аякта сен уурдоочу Сарттын кыздары жок. Ата, мен эми мындан ары тынч өмүр сүргүм келет. Ушул жоопкерчилик заманда тынч өмүр сүргөн ким бар экен? Деп кейиди күчүк. Андан көрө жаныңа калка, башыңды коргогонго көмөктөш тууган изде. Барсаң Солтонун тукумдары сени батыра алат. Эч кимиси өгөйлөбөй күтүп алганга жарайт. Бирок Солтолорда өздөрүнө этектеш жашаган казакка тынчтык бербей, андан арык алмактардын артынан саяк кууп жүрүшөт дейт. Солтонун ичиндеги Эр Кошойдун уулу Момокондун кылычынан кан тамса, Коңурбайдын уулу Жайыл Баатырдын жаны жая албаганын уктум. Анан калса баатырлыгына жараша Момокондун кыялы аябай терс экен. Агасы жаман Сартка тили тийгендиктен эки бир тууган ушу кезге чейин жүз көрүшпөй жүргөнүн кеп кылышат. Момоконду караан тутканда да аны менен жуурулушуп тең ата боло албассың. Тили тийсе андан кагуу жесең, жалгыздыгыңды эстеп арманың күчөйт. Ошондо күйбөгөн жериң гүл болбойбу? Аларга мен тең тууганмын да, эмнеден чоочулайт элем? Жалгыз тууганын батыра алышпаса, эмнеси эл? Бара берем Солто туугандарыма. Ошол калың элге бир карабашым батар. Шашылба, деди күчүк. Айттым го башында, туугандын да тууганы бар. Анын үстүнө арабыздын ажырап калганына сан жылдар өттү. Сенин таянар тооң, караан тутарың бөлөк. Ал Сары Багыштан чыккан Түлкү Баатырдын уулу Эртинай. Жашынан жетим калып, азапты көп тарткан адам. Баатырлыгын айтпаганда да акылдуулугу, адамгерчилиги жагынан алдына не бир мыктымын деген көй кашкаларды чыгарбайт. Жаштайынан азап тозокту көп тарткан адам боорукер келет. Андан башка Эртинайдын өзүнүн да дээринде бар дечи. Жаштайынан жетимдиктин азабын тартса, эр жеткен соң калмактар менен салгылашып нечен тозокту көрдү. Качып барбаган жери, баш бааник кылбаган эли калбагандыр. Биз жакта Анжиянда да өмүрүнүн көбүн өткөргөн ал. Анда колдон келген жардамыбызды биз дагы аябадык. Үстүнө үй тиксек, жерине согумубузду аябадык. Аштык айдайым деп, кара жердин бетин чийгенде себерге үрөөн бердик. Арыгын чабышып, оругун оруштук. Өзүнүн мыктылыгы менен баарыбызды алып, алынып да кеткен. Кече калмактарды кан тоодон кылганда Бердике Берен, Эр Солтоной, Коңурбай Кошой, Ныша батырларга кошулуп, кыргызга зор эмгек өтөдү. Айттым го, эрдигине жараша акылынын тунуктугунан аркалык сан кыргыздын туу башчысы болууга жарады. Азыр Эртинай кемин жайылап, Сары Өзөндөн орун очок алып түбү бекем. Билип ал, ушул азыр да чүйдө сарбагыштар аз. Ошого карабастан азган тозгон айрым аз урук элди тегерегине жыйып, тынай бий атала күтүрүп отурат. Кудай жалгап башыңа бак дөөлөт конуп, уулдары Атаке менен сатып алды да мыкты чыгыптыр. Курама жыйып эл кылган, кулдарды өзүнө бел кылган Эртинайга гана батасың. Барсаң, эстүү чыккан уулу Атаке сени ини кылып алар. Иничиликтен, тууганчылыктан мурдада Эртинай сага тага. Энең анын жакын карындашы. Анжиянга ооп келген 14 жашар кыз эле.
Нике кыйып дегендей буйрук экен мага тийди. Жердин алыстыгы, катыша албай, кабарлаша албай жүрөбүз. Кирип барсаң коюнун ачат, кор кылбайт. Бөтөн бирөөлөрдөн запкы жекпессиң. Бөтөн бирөөлөрдөн запкы чекпессиң. Сен дагы ак пейилиңди салып, тууганым десе тууган бол, жиинсиң десе жииндик жолуңду кыл. Неси болсо да тынайды караан тут, кантейин. Мага топурак сала албай калдың. Сен экөөбүз мындан ары ата бала катары көрүшпөспүз. Күчүк жашып кетти. Ата, акыры жыл эскиртип келем бияка, деди жалбыраган Каргабай. Күчүк карыя кайраттана соолга түштү. Келген күндө да элге батпайсың. Билсең, катуу кирдеп калдың балам. Андай чакта жигит күнөөсүн дилине жуккан кирин кантип жуйт билесиңби? Уулу атасынын көзүн албай ээрип калгансыйт. Күчүк керез айтып жаткансып сөзүн улай берди. Мындайда жигит колу менен кылганын башы менен тарткан. Эл кечиргис күнөөсүн каны менен жууган. Колдун алдында жүрүп, элдин алдында озунуп, найза сунуп жаа тарткан. Жекеге чыккан. Эгерде көкүрөгүнө найза кагылып, жоо колунан каза болсо, күнөөсүн ошондо гана кечкен көпчүлүк. Же жоону кырып, жүз башы, түмөн башы болгондо күнөөсү унуткарылган. Ата, деди ушул жерден көз алайган Каргабай. Менин кылмышым билинип калбаганда күнөө катары эсептелбейт эле да. Мен болгону ата кесибин уланттым. Кул күң олжолоп, аларды улуу базарга сатпаган, кан менен бекке бегиликке бербеген азамат азырда журт ичинде аз. Менин бир гана күнөөм билгизип койдум. Аярлабагандыгым, сактанбагандыгым башыма тийип отурат. Күчүк токтогун дегендей акырын колун көтөрдү. Рас эле, күң кул олжолоо илгертен келаткан ата кесип. Аны мен да танбайм. Ата бабалар андай олжону жоо чаап, ордо бузганда алган. Караманча бөтөн элден алыстан олжологон аларды. Андай кыйын болсоң сен, азып тозуп бараткан ойротторго эмне катылбадың? Алар биздин далай кыз-жигиттерибизди олжолой кетти. Ал колуңдан келбегендиктен түн жамынып акмалай өзүбүздүн кандаш, дилдеш туугандарыбызга катылганыңа таңмын. Жаман айгыр энесине тап. Анын сыңарындай сен макроо ишке бардың. Жигит өз журтун өзү тонобойт. Анжиян өз калаабыз. Асыл Пергана ата бабаңдын киндик каны тамган ыйык мекенибиз. Ушуга акылың жетпесе, эмнеге адаммын деп басып жүрөсүң? Сөз төркүнүн түшүнбөй, кур бекер каяша айтпа. Бүтүндөй жедигер журтуна тийиштүү кээжирлик сенде да бар тура. Ата, деп Каргабай дагы эле моюн бербеди. Ал кыздардын баары келип эле хан ордосунда кор болмок. Кайра мен кыздарды азаттыкка чыгардым го. Курулай аксынба, деп күчүк карыя уулун тыйып койду. Билсең, хан да, ордо да элдики. Кудайым сүйгөн пендесинин пешенесине хандыкты буйруйт. Анан калса, хан болуп, эл бийлөө оңой бекен? Хандык кылуу деген такта отуруп, ордо катындарга короз болуу дегендикке жатпайт. Ал көбүнчө эл камын жесе, бирде керт башын ойлойт. Ханга көз арткан, анын тагына суктанып, эл журтун, байлыгын таласам дегендер арбын. Дегеле Теңирим хандын тагдырын, анын бактысын эч пендесине бербесин.
Анан калса хан ырыскысын өзүнө тете киши талашса жарашат. Сендей салт атчан кутурса, акыры андайладын хандын кусуру урат. Ата, арстан жем жеген жерде чөө аңдыйт да. Чөөчө жок бекенбиз. Олдо уулум-ай, күчүк кайрадан кейди. Арстан жанына эгерим кабылан менен көк жалды жолотпогондуктан гана дайыма аны чөөлөр курчап жүрөт. Хандардын көпчүлүгү деле ошондой. Тегерегине өзүнө тең тайлашкан адамды күтпөйт. Кап, айтайын деген пикиримди бузуп таштадың Сөздүн чоо жайы башка демес беле. Кантейин, мага сенден топурак буйрубаптыр. Сен дагы эми буякты эңсебе. Ысмыңды өзгөртүп алып, өз күнүңдү көр. Бирок түпкү тегиңди унутпа. Эл журттун ким экендигин бала чакаңа айта жүр. Жет атасын билбегендин тукуму кул аталат. Тексиз экен деп аларды эч ким тегине албайт, катарга кошпойт. Жедигер Тагай бейдин жакшы көргөн небереси. Тагай бей арканы биротоло жердеп калганда Жедигер туулган. Анча болду ата, деп Каргыбай суроо салды. Алайку, Кара Кулжа, Кыргыз ата, Кең Алай жана өзгөн менен Ак Бура Анжиянды таштап Тагай бейдин аркага оошуна эмне себеп? Адыгене бабабыздын тукумдары жатпайбы биякта кеңирсип? Ай деген ажо, кой деген кожо болбосо, эмнеге качты ата конушунан? Уулум, билсең кан тоонун, коюн колтугу бүт бойдон, ат башы, нарын, Искөл, атактуу Каркырадан ары Какшал, Кашкар, бери жагы Кеңкөл, Талас Сары Өзөнгө чейин Кыргыздын ата конушу. Тагай бейдин ата бабасынын жергесине көчүп кеткендигинде эч айып жок. Ошентсе да анын өзүнчө бир эки себеби бар. Аны чечмелеп бергенге оозумда барбайт. Анын үстүнө бул таржымалды билбеген кыргыз аз чыгар. Мен билбейт экенмин да ата. Тагай бейдин ооп кетишине Наалы эженин жоругу шылтоо болгон. Бир учурда агасы Адыгене Кашкардан ары Кытай падышасына ак үйлүү болуп барымтага кеткенде артынан Тагай бей издеп чыккан. Агалары сыртта жүргөндө кара даалы болуп бараткан карындашы Наалы күнөөлүү ишке барган дешет. Улуу сөздө уят жок. Эрсиреген кайран эжебиз жылкычысы менен ойноп коюптур. Кийин боюна бүтүп төрөгөндө наристени каш кулактын ийнине катып, эл көзүнө көрсөтпөй, элине келген агаларынан көпкө жашырат. Ошол никесиз туулган баланын тукумдары азыр деле бар. Өздөрүнчө урукка айланды. Алардын аттарын менин оозумдан укпа. Адыгене Тагай элге келер менен карындашын эрге бериптир. Анын да тукумдары көп ушу кезде. Акыры баягы уяттуу Каңшар Тагай бейге аялдары аркылуу жетип, ал катуу сынып калат. Ызаланган Тагай карындашын тымызын өлтүрмөккө Адыгенеге кеңеш салса, ал инисин тыйып коюптур. Ошентип иштен сыздап жүргөн ал бир жылы кышында эки жаат болуп ордо атыша кетишет. Адыгене жагы бир тарап, Тагай экинчи тарап. Тагайдын жааты мөөрөй бербей утуп баратканда Адыгене ызаланып кетет да кан черткени жаткан жигитти туура эмес тооруйсуң деп бутунан тартып, жыдытып коет. Эки бир тууган чабышпаса да Тагайдын ишинде кек калып, кийинки жайда мал жандык ирденген кезде бала бакырасы менен кошо эли журтун алып арканы көзөй кетип калган. Тагай бейдин тун балдары Богорстон, Койлон, Кылжырлар биякта туулган.
Эми өз жетең Жедигердин тарыхын айтып берейин. Жедигер Тагай би Кетмен төбөнү жайлап турганда туулган дедимби? Кийинчерээк арылай көчүп, ат башы, нарын, бер жагы Кочкор, Жумгал, Чүй, Искөлгө чейин ээлеп, бала бакырасына жер суу бөлүштүргөн турбайбы? Тун уулу Богорстон менен Кара Чоронун тукумдарына кең чүйдү ыйгарса, Кылжырга Искөл менен Нарындын чатын берет. Черик ат башы менен Кызыл сууну ээлейт. Саякка кең Жумгал, Кетмен төбө, азыкка Таластын башы тиет. Жакшы көргөн небереси Жедигер менен анын атасы Койлонду баш кылып, өзү Кара Кочкордо калат. Ушинтип чубай берсе сөзгө уулум. Андан көрө таң атып кете электе үйдөн чыгып кеткениң дурус. Ошондуктан сага айтайын деген купуя сырым өз ата бабаңдын тарыхы. Анча болду ата, Жедигердин кайра Анжиян тарапка көчүп келишинен баштаңыз, деди Каргабай. Күчүк макул болду. Өлөрүнүн алдында Тагай бей балдарына энчи бөлүштүрүп, эми жылкыңарга тамга салгыла. Кийин мал жандык аралашып талаш чыкпасын дейт. Бир чети балдарын сынагысы келет. Богорстон тамганы жылкынын санына басса, Кылжыр жаагына, Койлон чекесине, Саяк сол санына басыптыр. Тамга басуу улуулата кетсе керек. Анда Тагай бей өзүнчө жооруган дейт. Богорстонго жердин соорусу тийип, тукуму көп болот. Кылжырда жери көп чоң эл болор. Саяктын тукуму сансыз, жери да көп. Койлондун тукуму аз, малы да аз, жайлаган жери чектелүү болот деп ичинен ырым кылыптыр. Айткандай эле, Койлондун уулу Жедигердин тукуму жери аз болгондон башка ынтымагы да жогорак келет. Улуусуна кичүүсү баш ийбеген чатагыраак эл. Эркелиги тукумуна таасир эттиби, Айтор Койлондон кооз Жедигер деп бекеринен айтылбайт. Жедигердин жигиттери сылаң короз, мактанчаак, кыздары эстүү, сулуу чыгат. Чогуу жүрсө өз ара ынтымаксыз, алыстай калсак күкүктөй сайрап, бири-бирибизге арзыганын сагынчак элбиз. Айта келсе, Жедигердин 4 уулу болгон. Орусалы, Асан, Үсөн жана Мөңкө. Тагай би өлгөн соң неберелери бир курдай өз ара чатакташа түшкөн го. Саяктын 3-чү уулу Кааба аябай баатыр өктөм чыгат. Кайсы бир жылы Каабанын кара аргымагын калмактар уурдап кетсе, жарыктык жарым жылдан кийин аяктан качып чыгыптыр. Кундуздай кулпунган аргымак суу ичип турган жеринен Жедигердин кенже уулу Мөңкө кармап алып, урунуп жүргөндө кабар Каабага жетип, ошондо эки тууганын ортосунда чатак чыгат. Аргымагымды сен уурдадың деп дог урунса керек Каба баатыр. Курулай ууру аталганына иштери күйгөн Жедигердин балдары бычакка түшмөк болушканда, солто калыстык кыла Каабага аргымагын кайрып берет. Аябай намыстанып, бир чати сынган Жедигерлер Анжиянды көздөй жапырт көчүп кете беришкен дейт. Алар кара аргымак колдон чыкканга таарынбай, Каба баатырдын Жедигердин тукумун ууру тутканына ызаланышат. Анын үстүнө Саяк Тагай бийдин Кара Чорону ээрчип келген асыранды баласы да. Өз тууганы Солтонун жан тартпаганы Жедигердин тукумдарынын жанына баткандыр. Ошол Каба баатыр менен жаңжалдашкан Жедигердин кенже уулу Мөңкөдөн биз тарайбыз. Мөңкө да 4 уулду болгон. Алардын эң улуусу Кул болду. Андан кийин Кочкор, Кулжабаш, эң кичүүсү Кулжыгач. Сенин түпкү атаң Кулжыгач. Кулжыгаштын Дубанда жок сулуу кызы Кишимжан эжеңдин тарыхын эшиттиң беле?
Суроого анча кызыкпаган Каргабай: "Кулагым чалган, ата", деп ыргылжың баш ийкеди. Кайран эжебизге ашык болгон кыпчак жээнибиз Олжобай экөөнүн канына запкы болгон Кочкордун уулу Кудаке. Ошол окуя Кудакелер менен биздин ортобузду суутуп таштаган. Сенин тек жайың кыскача ушул, уулум. Калган катканын баралы келгенде өзүң чечмелеп ал. Кана эмесе коштошолук. Күчүк оордунан араң козголду. Агала сакал атасынын калчылдаган, жүдөгөн түрүн көргөн Каргабайдын көзүн жаш чайып кетти. Канткен менен мындан ары ата бала жүз көрүшпөйт. Бу да болсо Каргабайдын Кудай алдындагы күнөөсү же тагдырыдыр. Турган ордунда уулум бооруна катуу кысып алды да: "Жашыбай, эрлерче артыңды карабастан шар кеткин", деди өтө чыдамдуу коңур үндүү күчүк. Таң атып келаткан экен. Койлор мекирене баштады. Бая түнү түшүмдө аян көрдүм. Буурул аргымакчан сен тоонун туу чокусунда жүрүпсүң. Бир маалда булут аралай сызып, мейкинге түштүң да эч кимге жеткирбей чаап жөнөдүң. Калган чабендестин баары сенин аргымагыңдын кою чаңында калды. Күн чыга электе атайын өзүм жорудум. Артың жаман боло койбос. Эл журтка кадырың өтүп, тукумуң өсөт. А балким касиеттүү Тынай бийдин жанында жүрүп, зоболоң көтөрүлөр. Артыңда атың калар. Омин. Жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун. Ата бала эшикке чыгышты. Таң куланып салып келатса да, энеси жаткан чоң үйдөн жарык чыгып тургансыды. "Кирпи кирмебептир байкуш", деди атасы. Алардын келатканын сездиби, эшик ачканда кемпир селейип тура калган эле. Кандайдыр бир мандем жүрөгүн өйүгөн түрү бар. Бөтөн элге биротоло кетип жатам деп айта албады Каргабай. Ак саамайы чыга, колу калчылдай энеси сунган бир аяк кымызды дем албай тартып жиберди да үйдөн шарт чыгып кете берди. Атасы да анын артынан ийирчи чыккан жок. Энеси ыйлап жаткандай угулду. Каргабай мамыдагы атынын тизгини колго тийгенде ыргып минген бойдон эки жагын карабастан чаап жөнөгөн болчу. Ошентип, атасы күчүктүн кеңеши боюнча бир жагынан тууганы, ары кетсе жездеси Тынай бийдин айылын издеп, Сары Өзөнгө Абдрахман деген жаңы ысымга жамынган бойдон жөнөп кетти Каргабай каракчы. Ушуну менен Абдрахман Каражаактын тарыхы аяктайт да, мындан ары Абдрахман күчүк уулунун таржымалы башталат. Баса, көпчүлүктү күмөндөр кылбас үчүн жогорудагы биз сөз кылган окуя 1756 доңуз жылына туура келерин эскертебиз. Каргабай безгенден кийин 3-чү жылы оорубай, сыктабай, сопсо отурган күчүк каза болду да, өзү айткандай кайран кишиге уулунан топурак буйруган жок. Күчүктүн көзү тирүү кезинде дайынсыз жоголгон уулу жөнүндө ар кимдер сөз кылганды караманча коюшкан. Карыя каза болгон соң биротоло түңүлүп коюшкан тууган ургу кайып болгон уул жөнүндө ооз ачышпады. Ошондон бери дагы 8 жыл өткөндө Каргабайды көрдүк деген айың тарап кетти. Селде ороңгон Каргабайга окшогон сакалчан мырзаны Ош шаарынан көргөндөр умтула барып салам беришсе, ал айылдаштарын таптакыр тааныбай койгон имиш. Ошондон уланбы эл журт ичинде далайга чейин ал бөтөн адам экен деген күңкүл сөз тыйылган жок. Селдечен Бакубат мырза кийинчерээк Көк суу тараптан да көрүнө коюп жүргөнүн айтып калышчу. Анда эле Каргабай сымалдуу мырза кантсе да Эсенбай Жеке Баатырга каттырган баягы казнаны аңдып жүргөндүр. Рас эле,
Эс акылы жетиле көсөм болгон Каргабай кантип эле ошончо байлыктан кур калсын? Биз дагы андан күнөм санай албайбыз.